акыркысын айтам эми. Акыркысын айтам, адам өзүн кантип өнүктүрүш керек десе. Qad aflaha man zakkaha dedi. Так. Адам кантип өзүн өстүрүш керек? Өнүктүрүш керек десе, Кудай Таала айтып атат. Kim özün тазаласа, özün өнүктүрсө dedi. Ал ийгиликке жетет dedi да. Мисал үчүн өзүңөр сол болуп кетип ататыныңызда бул жакачы. Бул жол сол тарап, сол жак. Сол жакта кетип ататыңыз, сол жакта кетип жатат элеңиз. Бул жакта толтура, бул жолдо жаман иштер бар. Жаман иштер, жалкоолук, эртеден кечке уктасаңыз, дагы эмне? Жумушсуздук, жумуш кылбайт. Жумушсуздук, дагы эмне, үй бүлө карабайт. Толгон токой жаман иштер да, кыскасы, эртеден кечке өзүнө көңүл бурбайт, эме кылбайт. Ушундай болуп аткан болсо, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Эми ким dedi 190 градуска бурулса dedi, ушул жолдон сразу келип атып эле оңго түшүп кетсе дейт. Мындай болупчу. Бул жака түшүп кеткен болсо, уже эмне болду? Ийгиликке жетет дейт да. Ушундай барат эле күндө нормадан сырткары дагы 5-6 саат уктап жалкоолук кылат эле дагы дароо сразу 190 градуска өсөм десең дейт Кудай Таала ушундай кыл дейт да. 190 градуска бурул дейт сразу. Бурулуп туруп дейт, сразу сол жакта бараткан болсоң, оң жакка түшсөң дейт, мына ийгиликке жетүүчү сенсиң дейт. Бараткан жактан эле сразу уже бул жакта эмне болот? Жанаң жакшы иштер башталат да. Китеп окуйсуз, өзүңүзгө көңүл бурасыз, иштейсиз, убакытты туура пайдаланасыз. Кыскасы, сол жакта барат эле сразу автоматтык түрдө оң жака. Ушу бурулушубуз үчүн бизге бир нерсе жетишпегенде бурулабызбы, же бизге бир нерсе түрткү болгондо бурулабызбы? Эки нерседен көз каранды болот. Адамдын өзүнөн болот да. Мисалы үчүн, эгерде адам алсыз болсо, анда түрткү керек ага. Адам алсыз болсо түрткү керек. Ага мотивация керек болот да. Мотивация керек. Ага мотивация берип атып, эмне кыл, тигине кыл деп атып, анан бул жака өткөрөсүз. Адам өзү күчтүү боло турган болсо барбы, акылы жана интеллекти. Мисалы үчүн, ал өзү бурулуп алат. Күчтүү адам. Көбү өзү бурулуп албайт. Ага бурулуш үчүн жардам керек болот.